Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан Ош реклама каналы. Бүгін 27 март 2025 жыл мен сіздерге Мады тарапта жайғашқан, барыңыздар эле билген Башбулак айылынан сатыла турган 5 соток жер участок тууралуу маалымат бермекчимин. Кызыл китеби бар, документи так. Жери дагы тегиз сонун экен. Туғандар, баасы видеонун аягында сөз менен айтылат. Эсин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Башбулак айылына кирип келе бересиздер. Мектеби айыл өкмөтү бар. Андан өткөнүңүздөрдө мына ушундай чоң трассанын сол тарабында самомойканы көрөсүздөр. Башбулактын самомойкасы. Ушунун жанындагы көчөгө кирип чыгып барсаңыздар өжөр жаңы конушу. Ошол жаңы конуштун аяк тарабында сатылуучу участогубуз турат. Ашып кетсе бир 300-400 метр гана киресиздер тугандар, жакын эле. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү сатыла турган жанагы 5 соток тегиз жер участоктун алдына да келдим. Тугандар, сиздер мен көрсөткөн даректер боюнча жүрүп келе бересиздер. Азыр бир аз погода начар болуп, туман болуп атат. Ошол себептен бир аз начар көрүнүп атат тугандар. Негизи жайгашкан жери сонун жерде. Кийин келип көрүп кетесиздер. Эртең Кудай буйруса күн ачылып кетсе керек. Анан мына байкап атасыздарбы, үйлөрдүн саны дагы көп. Мына бир айланып, тегеренип көргөз берип коеюн мына. Үйлөрдүн саны көп тугандар. Ошалай трассасына деле жакын. Так, тугандар. Балдар турат го, ошол жак көчө. Мында кеткен көчө дагы жер участоктун нол аяк тарабы дагы көчө болот. Түшүндүңүздөр, нол тараптан көчө, мына нол тараптан көчө. Ошол ошондо мына ушул жер участок сатка чыгып аткан учуру. Лайктан басып, дос таныш туган уруктарга, группаларга сатылуучу жер участоктун видеосун жиберип койсоңуздар болот, кирип көрүп коюшсун. Границаларын түшүндүрө турган болсом, 5 соток болгондо ушул жерден башталат дагы. Нол көчөгө чейин, мен айткан көчөгө чейин. Анан ушул казыктан бул жагы ушу мен айткан көчөгө чейин болуп калат. Ушундай 5 соток билесиздер, 20-га 25 болот. Жери теп-тегиз, эч кандай уклон эмес. Кызыл китеби дагы бар. Мына азыр видеонун ортосуна кызыл китебин чыгарып коем. Кызыл китеби бар. Закон түрүндө өзүм өткөрүп берем. Акча керек болгондо байланыштуу сатып деди. Анан тугандар, бул ошондо Башбулак айылы өжөр жаңы конушу болуп калат. Өжөрдүн акыркы конушу тугандар. Нол жакта да 1-2 чек бар. Анан нол чек, анан нар жагы уже мына нол жак. Бүт бардыгы үлүш тугандар. Жайыт. Ал жака сиздер уй, кой, жылкы, тоок, индюк, бука баксаңыздар болот. Ал жагында чек участок жок тугандар. Менимче түшүндүрө алдым, мына караңыздар, тегиз, сонун. Условияларына келе турган болсок, эми бул жерде свет бар тугандар. Мына столбалар турат. Суу жок, бирок Башбулак деп бекерден айтылбайт, себеп дегенде жерде бир аз эле 30-40 метр кассаңыздар Башбулактын таза суусу чыгат. Азыркы учурда бул жерде жашагандардын көбү эле таза сууну чыгарып алган. Таза суу чыгарып иштеген балдар бар. Чыгартып алсаңыздар болот. Резеткага сайсаңыздар, мына мисалы шлангыдан 24 жети булактын суусу жакшы напордо чыгып турат тугандар. Кыскасы суу свет боюнча маселе жаралбайт. Бекерден Башбулак деп айтылбайт, билесиздер, Так. Туман болуп, бир аз начар болуп көрүнүп атат. Эми барыңыздарды кызыктырган ушул жер участоктун баасын айтайын. 1,3 миң сом, анан кеми бар. Кызыл китеби бар. Бардыгы жакшы. Вариант обмен жолдорун сурабапмын, ал жагын эми эсине чалып айтып көрөсүздөр. Эң акыркы чек тугандар. Мына жакта дагы 5-6 үй бар. Мына машиналар турат, көрүп атасыздарбы? Уже нар жагы жайыт. Шаарга деле бир 25 мүнөттө, 30 мүнөттө жетип каласыздар. Башбулак айылында билесиздер, мектеп, бала бакча, мечит, магазин бардыгы бар. Жакшы өнүккөн айылдардын бири. Барыңыздарга ийгилик. 1,3 миң сом, анан кеми бар. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Колдон чарбаңыздар.